Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil kerim. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hurmatly musulman bir tuğan. Biz bugün tirүүлük жашообузда кээ-бирки нерселер жетишип, кээ-бирки нерселер жетишпей калат. Жашоо кайсы бир нерсе бир кездерде бир көп, адамдардын колунда көп болсо, бир убакыттар келип Аллах тааланын осумен ошол нерсе жок болуп, ошол тартыш кандайдыр бир нерсеге тартыш болушу мүмкүн. Биз көрдүк мына ун тартыш же башка нерсе. Бул нерсе тартыш болгондо адамдар өзүн жоготуп, бардык нерсесин ошол нерсе үчүн берүүгө даяр болуп калышат да. Ал эми акыретте Аллах тааланын алдына баруучу кыямат күнүндө эсеп берүүчү күндө болсо, эң бир тартыш боло турган нерсе бул ажыр, сыйлык, сооптур. Анткени Аллах Таала айтып жатат: "Фаида жаатис-сохха", качан бир катуу кыйкырык келген учурда, "Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи, ликулли имри'ин минхум яума идин ша'ну югни". Анткени ал күндө ата баладан, бала атасынан, энесинен, бир туугандарынан качып калат. Анткени ал кезде ар кимдин өзүнүн башындагы кыйынчылыгы, ар кимдин өзүнүн башына жетиштүү абалда болуп калгандыгы үчүн дейт. Ушул аяттардын тафсиринде алымдар айтышат, ошол учурда атасы менен баласы кез келип кала турган болсо, анда атасы баласына: "Эй улум, мен сенин атаң белем" десе, "Ооба, сиз менин атамсыз" деп айтат. "Мен сага дүйнөдө кандай ата болдум? Мен сенин аталык милдетиңди кайсы деңгээлде аткардым" десе, "Ата, сиз мага эң жакшы ата болдуңуз. Сизден мен эч кандай бир талап кыла турган нерсем жок. Сиз мен үчүн мыкты ата болгонсуз" деп жооп берет. "Андай болсо улум, мага бир сооп берчи, мага бир сооп керек болуп жатат" десе, "Жок эй ата, мен бере албаймын. Анткени сизге керек болуп жаткан нерсе бүгүн мага дагы өтө зарыл, өтө керек" деп жооп берет деди. Демек ошол учурда бүгүн канчалык бир тартыш болуп жаткан болсо дагы, бир дарылар же бир тамак аш бир тууганы менен жок дегенде ата эне бири-бири менен бөлүшөт. Акыретте болсо ошол нерсени сурабасын, мени көрсө ошол нерсени сурабасын деп көргөндө бири-биринен качып кала турган акыбал болот деп айтты. Бирок ошол учурда үч түрлүү адамдар болушат. Алардын соопторуну өздөрү да билбейт. Алардын сооптору ушунчалык чоң, ушунчалык бир эсепсиз болгондугу үчүн аларда канчалык сооп бар экендигин өздөрү дагы билишпейт. Алардын соопторунун эсеби жок. Алар кимдер эле? Алар Астагиду билlah, Аллах Таала айтты: "Ваман афа ва аслаха фаажруху алаллах". Ким эгерде кимдир бирөөгө жамандык кылган болсо, ошол адамга жамандыгын кайтарып, ошол адам бир жасаган жамандыгына жооп берүү мүмкүнчүлүгү, кудурети болуп туруп, аны кечип, ортодогу мамилени оңдой турган болсо, анда бул адамдын сообу Аллах Таалада. Мунун сообун Аллах гана билет. Экинчиси, Астагиду билlah, Аллах Таала айтты: "Иннама юффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Албетте сабырдууларга сабыр кылуучу, сабыр кандай? Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтып атат: "Иннама сабру инда садматул ула". Чыныгы сабыр бул кыйынчылыктын биринчи кезиндеги. Анан кийин кыйналып, же бир өч алуу, же бир кандай бар аракеттерди жасап тургандан кийин коеюн болбойт, сабыр кылып коеюнчу деген эмес. Кандайдыр бир кыйынчылык келер замат Аллах үчүн деп сабыр кылып койгон болсо, булардын сообунун эсеби жок деп айтты. Үчүнчүсү, Аллах Тааланын сөзүн Пайгамбар алейхиссалам риваят кылып айтып атат: "Куллу амал ибн адам ла". Адам баласынын ар бир жасаган амалы ал өзү үчүн, илла соум, орозодон башка. Фа иннаху ли ва ана узиби. Орозо болсо ал мен үчүн, анын сообун мен өзүм берем деп айтты. Демек мына ошол үч амалдын сообунун эсеби жок, эсепсиз сооптор бар болгон болот. Ошол оор күндө, ошол бир кыйынчылык тартып, оор акыбалда турган кезде жарышып периштелер чакырат: "Эй, сооптору Аллахда болгон пенделер, эй, соопторун Аллах берүүчү пенделер, силер Аллахка карай бет алгыла" дегенде, мына ошол пенделер туруп жөнөп калышат. Алар кимдер? Сабырдуулар, кечирүүчүлөр жана ошондой эле орозо тутуучулар. Ошондой бир оор күндө Аллах Таала айткан:
Ошол күнү yawma yaqumur ruhu wal malaikatu suffa, ал күндө Жибрил баш болгон периштелер сап болуп тизилип туруп, Аллах уруксат, кимге уруксат берсе ошол гана сүйлөп, туура сөздү сүйлөгөн бир күндө, ошол учурларда Аллах Таала сиз, биз бардыгыбызды ошондой бир сооптору, эсепсиз болгон соопторун Аллах берүүчү пенделердин катарынан кылып, жарчы периштелер чакырган кезде туруп жөнөөчү инсандардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.